Алмазбек Зарылбекович, могу мыйзамдын долбоорун сиздер могу конституциянын негизинде, конституциялык мыйзамдардын негизинде жакшы алып келипсиздер да. Биринчи жолу көрүп атам, сиздердин могу жакшы жазып, аябай аракет кылып келипсиздер да, могу адам укуктарын эске алуу боюнча, конституциядагы жазылган адамдардын укуктарын жана башкаларды жактарды эске алуу боюнча, могу видео конференция өткөзүү боюнчачы соттук отурумдарда. Анан кийин онлайн трансляция деген жана жаңы түшүнүктөрдү киргизип, кандай болуш керек, ушулардын баардыгын жакшы камтыпсыздар да. Эмне үчүн дегенде, азыр баарыбызга эле маалым болгондой, биринчи эле айтат, туура эмес кылмыш ишин козгоду дейт. Ал жерде менин балам же кызым күнөөлүү эмес, туура эмес козгоду. Андан кийинкиси биздин соттор туура эмес чечим чыгарды, прокуратура туура эмес жанагыны колдоп берди. Мына бейгүнөө бирөө жанында болуп калды. Ошондой жана доо арыздар, коомдо кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайлар болбош үчүн могу видеоконференция, ачык трансляция деген жанагыларды сиздер обязательный порядке дейбизби, же болбосо жанагы түз түрдө киргизип атасыздар да. Жакшы, бул жерде аябай жакшы жазыпсыздар, аракет чоң болуптур. Бирок менде сиздерге могу сиз карасаңыз 290-берене соттук териштирүүгө аралыктан катышуу депчи. Же болбосо дистанционный участие да. Ошонун экинчи пунктун окуп койсоңуздар, жана сиздер катышуу тараптар менен өткөзүп аткан жерин өзгөртүү түзөтүү киргизип атасыздар да. Эмне үчүн дегенде, буга чейинки түшүнүктө айыпталуучу гана болчу, анан адвокат болчу, анан адвокат. А сиздер биздин бул жерде мамлекеттик айыптоочунун же болбосо прокуратураны кошуп атасыздар да. Прокурорду. Көрдүңүзбү? 290-берененин экинчи пунктунун экинчи подпунктуна жаңы түшүнүктү киргизип атасыздар да сиздер. Окуп койсоңуз, экөөсүнүкү бирдей болгондор. Айыпталуучунун деп башталып атат. Соттолгон адамдын. Таптыңызбы? Боло берет, окуй бериңиз. Участие обвиняемого, содержащегося в учреждении уголовно-исполнительной системы, а также в следственном изоляторе органов национальной безопасности в судебном разбирательстве проводится в режиме видеоконференц-связи. Ушул жерден жазып атасыздар да, айыпталуу, мен кыргызчасын окуп коеюн. Айыпталуучунун соттолгон адамдын, анын адвокатынын же мамлекеттик айыптоочунун өтүнүчү боюнча кылмыш жаза аткаруу тутумунун мекемесинде, ошондой эле улуттук коопсуздук органдарынын тергөө изоляторунда кармалган айыпталуучунун соттолгон адамдын катышуусу соттук отурум өтүүчү жерде жүргүзүлөт. Эми бул жерде кантип деген суроо болуп атат да. Эмне үчүн дегенде, өзүңүз билесиз, 35-берене бар, кыргыз жана кылмыш жаза процессуалдык кодекс бар. Ал жерде 35-беренесинде жазылган прокурордун ыйгарым укуктары. Ал жерде ыйгарым укуктарына прокурордукуна көрсөтүлүп отур. Буга эмне дейсиз? Видеоконференцияга катышкылы өтүш керек деген жана жок. Прокурордун ыйгарым укуктарында. Ушундай эле жагдай Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун концепциясы, сиз берип аткан сунуштарды биз анда карап чыгалы, анда ошол бүгүнкү сунушталып жаткан мыйзам долбоорго анда ошол жактарды да карап чыгалы анда. Эмне үчүн дегенде, ошол эле 290-берененин биринчи пункту менен да киргизип атасыздар да. Ушул кодексте каралган башка ченемди кабыл алууга деп туруп, соттук отурумдун жанасын киргизип атасыздар. Үмүткан Нургазиевна, сиздер карап чыккансыздар да бул мыйзамдын оң корутунду бергенсиздер. Бул жерде 35-беренеде ыйгарым прокурордун ыйгарым укуктары деген жерде жана жокто, буга эмне дейсиз? Уруксат берип коюңуздар. Рахмат, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Бул жерде бул норма туура эле жазылган. Единственный сиз туура белгилеп атасыз да, эмнеге мамлекеттик айыптоочу, адвокат деп. Булардын баардыгы соттун катышуучу сторона, процесстин катышуучулары эсептелет. Ошол себептен бул жака бир эле мамлекеттик айыптоочу, анан айыпкер, адвокатты кошпостон жабырлануучуну да кошуп коюш керек да. Анткени алардын да укугу бар. Кээ бир иштер боюнча иштин ачык айкын өтүшүнө. Ошол себептен ал эми 37 боюнча укуктарга бул кирбейт, себеби бул өтүнүштөр.
Өтүнүчтөр сот тарабынан каралат. Эгер укук болгондо анда булар соттон талап кылып калат да, мен обязан аткарышыңар деп. А бул өтүнүч. Ар бир баягы соттук териштирүүдө ар ким өтүнүшүн бере берет да, иштин ичинде кандай бир жагдайларга байланыштуу өтүнүшүн келтирет, анан сот ичет. Бул жерге сиз бул белгилеп аткан эмне үчүн прокурор кошулуп калды? Бул жерге соттун баардык катышуучуларын кошуңуз да керек, себеби теңчилдик деген принцип бар. Кылмыш жаза ишиндечи баарынын укугу тең болуш керек. Азыр буларга да келип токтойбуз, ушул сиз айткандай жана беренелергечи. Эмне үчүн дегенде, сиз азыр Алмаз мырза карасаңыз 308 берененичи соттук отурумдун протоколу деп атат да. Соттук отурумдун протоколу деп экинчи пунктуна сиздер буга чейин эски редакцияда компьютердик машинага басылган же кол менен жазуу аркылуу даярдалат деп аткан болчу. Бул жерде сиздер жаңы түшүнүк киргизип атасыздар да, электрондук. Компьютердик менен электрондуктун айырмасы эмнеде? Бул жерде биз ушул мыйзам долбоордо соттук отурум толугу менен аудио жана видео фиксация болуш керек деген ченемди киргизип атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө колдонуудагы нормага биз кошуп атабыз ошол аудио жана видео фиксация болгон запистерди ошол протоколго кошулуш керек деп жазып атабыз да, кошуп атабыз. Жок, бул жерде мен Бу жерде действующая нормада бул компьютер менен анан машинописным либо компьютерным машинописным либо рукописным способом деп турат. Биз бул сунуштап аткан мыйзам долбоордо ошол сот отуруму милдеттүү түрдө ошол аудио жана видео фиксация менен катталыш керек деген ченемди киргизип атабыз да. Ошол жаңылык болуп атат да. Зарылбекович, туура эле. Bunun бардыгы мына бизде деле жогорку кеңеш регламенттин негизинде мына биздин ар бир кылган ишибиз, сүйлөгөн сөзүбүз могу видео фиксация болуп атат, онлайн болуп атат. Буну каалаган биздин жарандар кайсыл жерде болбосун көрүшүп атат интернет булактарынан, ошол эле жогорку кеңештин официалдуу сайтынан карашат жана башка булактардан. Андан сырткары стенограмма жүрүп атат. Стенограмманын бардыгы протоколго түшүрүлөт, протокол аягында тиркелет. Протокол бул кол түзүндө же компьютерде жазылган нерсе. Ушул могу жерде сиздер электрондук дегенди алып келип атасыз. Электрондук деген бул эмне? Бул ошол компьютер менен түзүлгөн же болбосо жана аудио видео фиксация в цифровом формате деп атабыз да биз. Сонарий системасы менен ошол сот отурумдарды фиксацияланган ошол протоколго милдеттүү түрдө кошулуш керек деп атабыз. Bundan ары эгер бул мыйзам долбоору өтүп кетсе, анда бүт сот отурумдары бүгүнкү күндөгү айырмалысы бул ошол аудио жана видео запись менен катталыш керек да, протоколго кошулуш керек обязательно. Жөн түшүнөтөм, Алмаз Арылбекович, мен түшүнүгүмдө на электронных носителях деп атабыз. Жок, ал түшүнүктүү, электрондук носителде, бул жерде кашанын ичине жазып атпайсыздарбы? Аудио жана видео жазууларды тиркөө менен депчи. Бул жерде мен сизге как бы жана айтканда мен түшүнүгүм боюнча, мисалы да, электрондук дей турган болсо биз дистанционный деп атпайбызбы? Дистанционный боло турган болсо, мисалы сиздерде башка мыйзамдарды алып келгенсиздер, ошонун негизинде мисалы адвокат же болбосо айыпталуучу СИЗОнун чыкпайт, ошол жерде онлайн трансляция болот, ошолдун боюнча биринчиси. Экинчиси бул жерде интернет жебелерин же болбосо интернет каналдарын колдонуу болсо, анда башкача жазыш керек. Же болбосо электрондук дей турган болсоңуздар, азыр стенографический аппарат бар. Жөн эле ал жерде котормочунда жанагысы кереги жок, сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү автоматтык түрдө ал стенограммасын түзөт и распечаткасын чыгарып берет. Ал жөнүндө боло турган болсо, анда башкача кичине могу жердин изложениясын кылышыбыз керек. Рұқсат, бул жерде протокол судебного заседания жөнүндө сөз болуп атат. Ошондо бул ошол сот отурум залдары баары ошол видео камералар менен жана аудио записывающий техникалык каражаттар менен камсызданыш керек. Ошол видео аудио фиксациялар милдеттүү түрдө жана протоколго кошулуш керек деген эмени ченемди киргизип атабыз да. Мен силерди түшүнөтөм, ошон үчүн сиздердин мыйзамдын долбоорунун ээси сиздер да. Ошо сиздердин оюңуздарды так билип алайлы деп тастыктап атабыз да. Ошого карата мен мисалы өзүмдүн жана сунуштарымды жанагыларды берип
Үмүткан Ургазин, сиз кошулуп айтам дейсизби? Сиз абдан туура белгилеп атасыз. Бул понятийный статья бар да, техника закон бузулуп калган. Электронный эмес, электронным документом десеңиз, сиз жана оюңузду айтып атпайсызбы? Жана бул жерде жазып атат, электронный документ, документ, в котором информация предоставлена в электронной цифровой форме и удостоверена посредством электронной подписи. Вы об этом имеете в виду? А бирок силер электронным деген жаңы түшүнүк, электронным документом деп жазыш керек да. Ооба. Туура айттыңыз, рахмат. Андан кийинкиси, Алмаз мырза, могу 310-беренени карасаңыз, аудио жана видео жазма деп туруп, каражаттары менен соттук териштирүүлөрдү жазып алуу деп атасыздар да. Туурабы? Бул жерде сиздер биринчи беренесине соттук отурумдун жүрүшүн жазып алуу милдеттүү болуп саналат деп. Буга чейин отурум бул милдеттүү эмес, жүзөгө ашырылат боюнча. Азыркы жанагы өзгөртүү түзөтүү боюнча бул милдеттүү, бул жерде жанагы эле мен айткан прокурордун дагы, соттун дагы башка жактоочулардын жанагы ыйгарым укуктарына бул жок, бул милдеттүү. Ушу күндөн баштап. Аны айыпталуучу каалайбы, каалабайбы, прокурор же болбосо тергөөчү каалабайбы, каалабайбы, сотпу, бардыгы милдеттүү болуп калат. Сот процессиндеги катышуучулардын айткан, берген показаниялары бар, ошол аудио, видео фиксация милдеттүү түрдө болуш керек. Анан бул жерде сиздер 3 учурду жазып атасыз да. Өзгөчө учурлары депти, айыпталуучунун, соттолгон адамдын жана адвокаттын жана мамлекеттик айыптоочунун макулдугу менен биринчи учур, экинчи учур сот адилеттигинин кызыкчылыгын камсыз кылуу жана соттук отурумдун катышуучуларынын процесстик укуктарын коргоо максатында, үчүнчүсү техникалык бузууларды четтетүүнүн мүмкүн болбогондо деп. Мына ушул жерде судья соттук отурумда аудио, видео жазмасын өткөрүү жөнүндө чечим кабыл ала алат деп. Ушул жерде сиздин алып келген мыйзамдын долбоорунун концепциясына коллизия болуп атат. Өзүнүн жанагысына карама-каршы келип атат. Сиз биринчи пункту менен милдеттүү деп атасыз. Учурга алып келгенде техникалык бузууларды четтетүү мүмкүн болбогондо деп. Буга эмне дейсиз? Бул жерде негизги концепция бул ошол аудио, видео фиксация болуш керек деп биз ченем катары киргизип атабыз. Бирок ошол эле учурда жана сот отурумунда ар кандай жагдайлар болуп калса, мисалы мен жана айтып кеттим, купуя сыр маалыматтар болуп калса, ошондо соттун ошондой мүмкүнчүлүгү болуу зарылчылыгын биз ошо эске алып туруп, анан ошо Жок, бул жерде жанагы закрытый процесс бардыгы жөнүндө болуп аткан жок. Бул жерде аткаруу жөнүндө процесс жөнүндө болуп атат. Бул жерде ачык айкын болуп атат. Биз бул жерде сот органдарын, прокурор органдарын, тергөөчү жаатты да бардыгын ачык болсун деп туруп, милдеттүү түрдө деп туруп алып келип атабыз 310-берене мененчи. Анан кийин сиздер бул жерде бир коррупциялык элемент же болбосо бир коллизияны калтырып, бир лазейка дейбиз, бир тешикти калтырып кетип атасыздар да, мыйзамгачы. Андай боло турган болсо ошол эле сот айтат, бүгүн мени барат дагы үзөт, же болбосо повреждение кылат. Менде интернетим жок, бирок ушундай болуп калып, мына зафиксируйте, протоколум оформите, интернет связь жок болуп атат дейт да, өчүрөт дагы интернетсиз өткөзөт. Могу сиздердин биздин могу жерде жазган мыйзамыбыз ошондой иштебей калат. Техникалык жааттан да, же болбосо светти өчүрүп коет. Болду, ошо менен аягына чыкпайт. Андан сырткары сиз Алмаз мырза 301-беренени карасаңыз, ушул эле мыйзамдын өзгөртүү түзөтүүлөрүн алып келип атасыздар. 301-беренеси. Окуп койсоз. Отложение судебного разбирательства и приостановление уголовного дела. Мына сиз бул жерде ушул жерден токтойлу, мен кыргызчасын окуп коеюн. 301-берене соттук териштирүүнү кийинкиге калтыруу жана кылмыш ишин токтотуп туруу деп туруп, бул жерде сиздер дагы бир нече учурду жанагы жазып атасыздар. Бул ушул өзүңүздөрдөн алып келген могу жердеги сиздердин 310-беренеңиздер, бул жерде дагы 301-беренеге карама-каршы келип атабы? Макулсузбу? А бул жерде калтырып коюу дегенде жана түшүнүктү, кийинкиге калтыруу деген түшүнүктү киргизип атпайсызбы? То есть сиздердин мындайча жөнөкөй тил менен айтканда 310-берененин кылмыш жаза процессуалдык кодексине аудио жана видеону берке кылбай техникалык бузууларды четтетүүгө мүмкүнчүлүк боло турган маалда сот өзүнүн отурумун жылдырыш керек. Сиздердин түшүнүгүңүздөр боюнча. Ооба.
Ошон үчүн могу жердеги жана сиздердин 3-техникалык бузууларды четтетүү дегенин ордуна мен мисалы ушул жерге сунуштайт элем. Ушуну алып салып туруп, бунун ордуна кылмыш жаза сот өндүрүшүнө катышуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу деген дагы бир дополнительный пунктти киргизип кетет элем да. Хорошо. Эмне үчүн дегенде бизде мыйзам бар, о защите жанагы свидетелей деген мыйзам бар. Андан сырткары кодекстерде жазылган жанагы бизде эмне болуп келип атат? Свидетель дейбизби, жана күбөлөр же болбосо потерпевшийлер показания бергенде онлайн чыкканда ушуларды коркутуу, үркүтүүлөр башталат. Күбөлөрдүн баарынчы. Андан көрө могу жерде сиздер 4-үчү учур кылып туруп, биз могу жерде защита свидетелей деген жана күбөлөрдү, свидетелдер жана башкаларды жанагысын киргизип кете турган болсок, ошондо могу соттук отурумдар териштирүүгө катышуучу адамдардын баардык укуктарын сактап кетет элек да. Мен сөзүмдүн аягында эмне дейт элем? Бул жерде мыйзамды жакшы аракет кылгансыңар, бирок ичинде бири-бирине карама-каршы коллизия келген малдары бар. Ошон үчүн мага келсеңиздер, сиздер менен отуруп, могу биринчи окуудан кийин оңдоп түзөп, анан экинчи окууга жакшы бир вариантын алып чыгасыз деген Үмүткан Нургазиевна. Кечирип калыңыздар, сиз как раз өзүңүз экинчи окууга сунуш берем деп атпайсыз. Ошол жерде ушу азыр сиз критикалап аткан бириниде биринчи часттын акыркы эмесиндечи абзацын жазып атса, отсутствие аудио-видеофиксации, эгер видеофиксация жок болсо, бул өкүмдүн жокко чыгарылышына негиз болот деп ушул эле статья жазылган. Бирок УПКдан 421 берене бар. Существенное нарушение допущено судами деген бар. Ошол жерге один из причин болуп жазылыш керек бул нормадагы. Антпесе кийин соттор муну эске албайт бул протокол статьяны. Ошон үчүн могу жерде Үмүткан Нургазиевна ушунун баардык